Рахмат, саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 31 майындагы токтоо менен биринчи окууда кабыл алынган. Экинчи окууда Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 14 июнда кабыл алынды. Мыйзам долбоорунун 3-чү окууга даярдоо жүрүшүндө Жогорку Кеңештин аппараттын тиешелүү бөлүмдөрү менен бирдикте мыйзам долбоорунун мазмунун өзгөртпөстөн техникалык жана редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизилди. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоп бериңиздерди сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечиси юстиция министри Баетов Аяз Батыркулович катышууда. Кандай суроо болсолар жооп берүүгө даяр. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып атат. Андыктан суроо жооп жокпу? Комитеттин чечимин окуңуз. Урматтуу депутаттар, аталган маселени комитет төмөнкүдөй корутундуга келип чыгарды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоо бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат, аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 83 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 69, каршы 4, бары 73, каталуу 83 аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевич, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы, Баетов Аяз Батыркулович, юстиция министри, Аширкожоев Эркебек Жумабекович, ички иштер министринин орун басары, Разаев Абдыкадыр Мамат Юсупович, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары, чакырылган Коңкубаева Үмүткан Ургазиевна, башкы прокурордун орун басары. Сөз баяндамачыда. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууда карап чыгып, комитет төмөнкүлөрдү белгилейт. Аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 31 майындагы токтоо менен биринчи окууда кабыл алынган. Экинчи окууда Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 14 июнда кабыл алынды. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 52 беренесине ылайык комитет тарабынан Жогорку Кеңештин аппараттын тиешелүү бөлүмдөрү менен бирдикте мыйзам долбоору 3-чү окууга даярдалды. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандардын негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоо бериңиздерди сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечиси юстиция министри Баетов Аяз Батыркулович катышууда. Урматтуу депутаттар, аталган маселенин талкуунун жыйынтыгында комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоо бериңиздерди суранабыз. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. 83 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 62, каршы 4, бары 66, катталуу 83 аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Рахмат.